Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу төрага. Менин айта турган маселем бүгүн ушул жол коопсуздугу боюнча маселе көтөрүм келип турат. Мына баарыбызга белгилүү болгондой эле 2 күнүн ичинде 20 адам каза болду. Карап көрсөк бардыгы жаш. Мен ойлоймун, бир чара колдонуш керек депчи. Карасак бүгүнкү күндө ушу жолдордо жол белгилери бүгүнкү күндө жок экен. Жоктугунан, жолдун сызыктары жоктугунан мен ойлойм ушундай көрүнүштөр болуп атат деген ойдо келем да. Себеби дегенде бул жол кырсыктары көпчүлүк учурда Ош Бишкек жолунда, Бишкек Нарын жолунда, Бишкек Көл жолунда, анан биздин аэропорт жолдорунда болуп атат да. Ушул жерде бир байкасаңыздар, ушул жолдо кайсы ылдамдыкта жүрүш керек экен деген жол белгилери жок бүгүнкү күндө. Андан тышкары ошол жолдорго биз ГАИ кызматкерлерин коюш керек. Жок дегенде ошолор аркылуу бир чаралар колдонсо керек деген үмүттү айтым келет. Андан тышкары өкмөт тез аранын ичинде коопсуздук шаар долбооруну киргизиш керек. Биз артта калып кеттик бул долбоор боюнча. Андан тышкары эгерде бул долбоор ушул камераларды эле орнотуу менен чечилип калбайт экен, ошол жолдорго жол белгилерин коюп, жолдордун сызыктарын сызып, андан тышкары мына айдоочулар азыр өздөрүнүн айдаган машиналары өздөрүнүн аттарына катталган эмес. Алар бардыгы доверенность менен айдап жүрүшөт. Эгерде ошол камераларды эртең орноткондон кийин дагы чатактар чыгат. Себеби ошол машина кимге катталса, ошол штрафтар ошол адамдарга келет. Ошондуктан биз азыр өкмөт ушул маалында алдын алышыбыз керек. ГРЭСке тапшырманы берип, бүгүнкү күндөгү машиналарды ар кимиси өз ээлери өздөрүнө каттатыш керек. Эртең ошол камераны орноткондон кийин дагы ушул коопсуздук шаар долбоорубуз жүрбөй дагы кыйынчылыктарга дуушар болот да. Ошондуктан бардык нерсени азыркы күндө алдын алышыбыз керек. Ошондуктан Ашырбек Мойдунович өкмөткө ушундай тапшырма берип, ушуларды көзөмөлгө алсаңыздар, ушул айтылган маселелер боюнча. Рахмат.